Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 61-чи сабагыбызды баштайбыз. Мына ушинтип урматтуу достор, Кудай буйрса биздин сабактарыбыз аягына жетейин деп калды. Биз дагы да аракет кылып сиздердин суранычыңыздар боюнча орус тили сабактарын видео кылып тартканга аракет кылып жатабыз. Анда эмсе көңүл буруп орус тилин үйрөнүңүздөр. Биздин 61-чи сабагыбыз урматтуу достор 58-чи жана 60-чы видео сабактарыбыз менен байланышат. Эгерде сиздер бул теманы дагы да жакшыраак өздөштүрүүнү каалаган болсоңуздар, сөзсүз 58-60-чы сабактарды көрүп, андан кийин 61-чи сабакты көргөн болсоңуздар, абдан жакшы өздөштүрүп аласыздар деген ойдобуз. Анда эмсе биз сабагыбызды улантабыз. Урматтуу достор, биз 60-чы сабагыбызда сиздер менен мужской роддогу сөздөрдүн колдонулушун, эсептелишин үйрөнгөнбүз. Ал эми бул сабагыбызда болсо сиздер менен женский род сөздөрдүн саналышын үйрөнөбүз. Мисал үчүн, бир квартира деп айтсак кантип айтабыз? Квартира деген женский роддо, окончаниялары кандай болот? Квартира болобу, же квартиры болобу, же квартиров болобу, же квартир болобу? Кандай болот? Мына ушул жөнүндө сабагыбыз болмокчу. Караңыздар, анда эмсе бир келе турган болсо квартира деп айтабыз. Бирде квартира болот. 2, 3, 4тө квартиры, аягы а менен аяктаган сөздөрдү ыга өзгөртөбүз. 2, 3, 4 дегенде 2 квартиры, 3 квартиры, 4 квартиры болот. Ал эми 5тен 20га чейин боло турган болсо кыскартабыз достор. 5 квартир, 6 квартир, 7 квартир, 8 квартир, 9 квартир, 10 квартир болот. 15 квартир, 20 квартир, 21 квартира болуп калат кайра. 22 квартиры, 23 квартиры, 23 квартиры, 24 квартиры болот. 25 квартир болуп калат. Мисал үчүн, менде бир квартирам бар дей турган болсок, менде бир батирим бар. У меня есть одна квартира деп айтабыз. У меня есть одна квартира. Ал эми бизде 2 квартирабыз бар дей турган болсок, у нас есть 2 квартиры. Ал эми бизде 5 квартирабыз бар дей турган болсок, у нас есть 5 квартир деп айтабыз. У нас есть 5 квартир. Ал эми мисал үчүн 21 бул этажда 21 квартира бар десек, эмне деп айтабыз? На этом этаже есть 21 квартира. Бул этажда 22 квартира бар. На этом этаже есть 22 квартиры деп айтабыз. Квартира деген сөздүн аягы ы болот. Ал эми 25 квартира бар дей турган болсок, бул этажда на этом этаже есть 25 квартир болот. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анда эмсе женский роддо комната дегенде санай турган болсок, одна комната болот. 2, 3, 4 комнаты, 5тен 20га чейин комнат болот. Мисал үчүн, бир комната дей турган болсок, одна комната. Ал эми 2, 3, 4 комната дей турган болсок, 2, 3, 4 комнаты болот. ы болот. Женский род, женский родду санай турган болсок, 2, 3, 4тө ы болот. Ал эми 5тен 20га чейин болсо комнат болот. Мисал үчүн, бул үйдө бир эле комнат бар. В этом доме есть только одна комната. Ал эми бул үйдө 3 комната бар десек, в этом доме есть 3 комнаты болот. 2, 3, 4тө ы болот деп айттык, 3тө айтып атабыз. В этом доме есть 3 комнаты. Ал эми бул үйдө 5 комната бар демекчи болсок, в этом доме есть 5 комнат болот. 5 комнат деп айтабыз. Андан кийин, урматтуу достор, парта деген сөздү санай турган болсок, бирде парта деп айтабыз. 2, 3, 4тө парты, 2, 3, 4 парты, от 5 до 20 парт болот. 5 парт, 6 парт, 12 парт, 17 парт, 20 парт. 21 парта болуп калат. 22 парты, 32 парты, 42 парты болуп кетет. 45 парт болуп калат. Демек, бир келсе парта, 2, 3, 4тө парты, 5тен 20га чейин парт болот. Мисал үчүн, класста бир эле парта бар десек, в классе есть только одна парта. Класста 10 парта бар, в классе есть 10 парт болот. Ал эми класста 22 парта бар десек, в классе есть 22 парты болот. Мына ушинтип колдонуп кете бересиздер, колдоно бересиздер урматтуу достор. Демек, женский роддо 5тен өйдөдө эмне болуп калат экен? Кыскарып калат женский роддогу сөздөр. Андан кийин машина дей турган болсок,
одна машина, 2, 3, 4 машины, 5 машин деп айтабыз. 5 машин, 6 машин, 7 машин, 15 машин, 20 машин, 21 машина болуп калат. Мисал үчүн, менде бир машинам бар десек, у меня есть одна машина. Менде 2 машинам бар, у меня есть 2 машины. Менде 3 машинам бар, у меня есть 3 машины. Менде 5 машинам бар дей турган болсок, у меня есть 5 машин деп айтабыз. Или бизде 5 машинабыз бар, у нас есть 5 машин деп айтабыз. Демек, көчөдө мисал үчүн 55 машина турат десек, на улице 55 машин деп айтабыз. На улице 55 машин. 5 келгендиктен машин болот. Ал эми 52 машина турат деген болсок, на улице 52 машины болот. 51 болсо эмне болот? Сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Андан кийин урматтуу достор, эгерде мисал үчүн ошол квартира деген сөзгө жаңы деген сөздү кошо турган болсок, сынатооч кошо турган болсок, бир жаңы квартирам бар десек кантип айтабыз? У меня есть одна новая квартира. Бирде новая болот, новая квартира, 2-3-4тө новых квартиры болот. Ал эми 5тен 20га чейин болсо, новых квартир болот. Мисал, менде 2 жаңы квартирам бар. У меня есть 2 новых квартиры. Менде 5 жаңы квартирам бар. У меня есть 5 новых квартир болот. 5 новых квартир болот. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мисал үчүн, бир эски комната. Бул үйдө бир эски комната бар десек. В этом доме есть одна старая комната. Бул үйдө 3 эски комната бар. В этом доме есть 3 старых комнаты болот. Ал эми 5тен 20га чейин старых комнат болот. Кыскарып калат. В этом доме есть 5 старых комнат болот. 5 эски бөлмө бар болот. Мына ушинтип окончанияларды колдонуп, дагы башка сөздөргө коюп пайдаланып кете бересиздер.